жумушунуку. Мына мен ушу айыл жергесинен келгендерден бир ишти айтайын. Мына бу аялдар отурат, көбүнчө ушу аялдар тыя турган иштерде. Ар биринде кыз бар. Кыз балага 40 үйдөн тыюу дейт. Мындан 3 жыл мурун мени бир чоң кызматкер, бир депутаттын бири. Мына циркти бир аралатып берейин жүрүңүзчү деп машинеге салып алып барды. Аралап баратсак жанталашып кыздар карап атат. Мен бул жумушка бара турган кыздарбы деп калдым да. Ошол жерден жумушка алып кетет го деп, себеби Чүй облустук жиндин башкармасы болуп иштеген мен. Ошондо чүйдүн аяк башына барганда эле жолдо баягы дуңгандар илип кетчү жумушчулар көп экен. Мен ушундайбы деп ойлосом, бул андай эмес экен. Көрдө кыздарды илип кеткен бөлөк адамдар бар экен. Мына ушундай иштер болуп атат, туугандар. Буга мынтип жана айтып аткан сизге органдан тыюу керек. Себеби мен билемин 53-жылы ушерде экзамен берип жүрөм. Бир милициялар бул жерде анда жанагы Сириядан келип самолетту летчиктер окучу. Ошо биздин кыздардан бирин экисин жетелегенде жок кылгыла кыздар деп айтчу. Милициялар эле айтчу. Аны биз эми багында өлтүрүп кое албайсың, уруп, сен бөлөк сошун эл менен жүрөсүң деп айтчу элек. Мына мен кыдырып 6 облусту 5 колдой билем, туугандар. Мына аркы өзүдө дуңгандар бар. Дуңгандан бир мас таппайсыз. Мас эмес, ичкен ургаачы жок дуңгандын ичинде. Бир ургаачы жок. Эркегинен 3% ичсе ада көрүнбөй ичет. Мына дуңганын эл бөлөгү улутка тийбейт. Демократия болуп биздики тийип атат, көрүнгөндө эчип кетип атат. Тиягы Америка, биягы Кытайга чейин кетип атат. Жакшынакай кыргыздын мен сулуумун деген кыздары 14 жаштан 18 жашка чейинки, 20 жашка чейинки гана сулуу кыздар. Анан булар эмне жерде, мен ошол кыздар ошол жерде ошондой иштерин билбепмин. Анан бул эмне болгон кыздар десем, ошол жерде ушундай кыздар деп бирөө айтып калышты. Анан мен чакырдым кыздарды. Кыздар, мен силерге жакшынакай иш таап берейин, жүргүлө деп. Аңгычак ошо баштаган жетекчиси бар экен. Мен курактым, менден да здоровый аял экен. Келип туруп экөөбүз урушуп калдык. Келип менен урушты. Сен тез жок, конкурент деген жок. Мен алар кыздарга иш таап берем дедим. Кандай иш таап бересиз деди. Мен айттым, мен сегим бар, секке алып барып иштетем, кийим тигесиңер. Жакшы төлөп берем, канча иштесеңер ошого жараша акча аласыңар. Мындай ишти ата салтыбызда кыргыздын кыздары эч кандай мындай жолго барган эмес. Эне салтыңарды, атаң аркыңарды сактагыла айланайындар. Мындай ишке барбагыла силер. Кыргыздын таптатынакай эми ачылып келаткан гүлдөй болгон жакшынакай кыздар экенсиңер. Мындай жолго барбагыла десем, кыздар муюп калышты, угуп. Аңгыча тиги жетекчиси келди дагы, сени күл кылып сүү деп айдап ийем деди. Ыргытып ийем күл кылып деп. Тез кетип калгын бу жерде темтеңдебей кыздарды бузбай деп. Аны мен айттым, сиз бузуп аткан экенсиз. мен бузуп атам ишке иш таап берем деп бузуп атам да. Анан мен айттым, жок, мен күл кылып үйлөп ийе турган адам эмесмин. Менин ишим ак. Мени бүт жакшы санаган адамдар, жакшы адамдар колдойт. Сенин ишиң кара, сени мен казык кылып жерге кагып коем дедим. Анан мына ошентип айтканда, аңгычактык органдын адамдарынан келди да, эже, биздин коомубуздун оорусу ушундай болуп атат. Биз бул коом ооруп атат бул оору менен. Бул ооруну бир жеке сиз тыя албайсыз. Ошон үчүн жакшынакай эле түшүнүктүү эле аял экенсиз, жакшына кетип калыңыз деп жөнөтүп койду. Эгер биздин эркектер ошол жака барбаса, ал кыздар ким менен кетмек эле? Бу жерде менимче аял кишини гана күнөөлөгөн өзү жетишсиздик болсо керек. Биз патриот катары, кыргыздын уланы катары, биз азыр бизге ушул кыздарыбыздын, келиндерибиздин кичине бузулуп жүргөнүн көргөй, бул өзүнчө чоң трагедия. Биз азыр ушул жерде чай ичип, тамак ичип, телевизорго түшүп отурабыз. Бирок кыргыз эл үчүн, мусулман үчүн могу кыздарыбыздын, келиндерибиздин бузулуп жүргөнү бул эң чоң трагедия. Биз ыйлашыбыз керек. Биз бул үчүн өтө чоң, жанагы абышкандын акыбалы оңой эмес, бекер жерден барган жок. Анткени ошол абышкандын заманында эч качан кыздар, келиндер денесин саткан эмес, эч качан бузулган эмес, ата журтун ушундай уят сыйытка калтырган эмес. Ошон үчүн ал киши өзүнүн өмүрүн кыйганга барып атат. Ошон үчүн мен сиздерден суранар, эмне үчүн ушундай бир себебин изилдеп келсек, мыктыбек. Анын себеби бир нерседен экен, мына бүгүнкү көтөрүлүп аткан каада салт, үрп адат, адеп ахлак деген кыргызда жок нерсе болуп калган. Жок калган дагы башка улуттардын ичине сиңип кеткенбиз. Кыргызда денесин саткан кыз келиндер жок болчу. Бишкекке келдик да, Бишкектен корейлер, орустар, дуңгандар, башкалар бүт башка урултка кыргыздын каада салты сиңишип кетти да, өзүбүздүн жүзүбүздү сактай албай калдык.
Дегеле Кыргызда тарбия барбы Турсунбек? Дегеле ушул Кыргыздын тарбиясы экен деп айта турган бир нерсеси барбы Кыргыздын? Эми кыргыздын Мисалы тарбиясы үчүн мына эгер соодагер болсо айтасың мына могу өзбектин тарбиясы деп. Мисалы да, эгер жерди иштетсе айтасың мына Дунгандын тарбиясы көрдүңбү деп, эгер чынчыл болсо мына Кытайдын тарбиясы дейсиң. Жанагы кыскашым кийип жүрсө бул Американын тарбиясы дейсиң. Кыргыздын тарбиясы деп эмнени айтасың? суроо эң жакшы мыкты. Мен айтайын. Кыргызда тарбия бар деп да айта алам, жок деп да айта алам. Бар дегеним эмне? Анткени мына баарыбыз ушул жерде келгенде айыл жерине чогулдук. Мына азыр Дунгандын баласы же Корейдин баласы адамдан аттарын албайт, атын алып башка кылбайт. Ал айыл жерине Таласка, Нарынга, Ошко башка жерге барабы? Айыл жерине барсаңыз, ат менен келсеңиз, конок келди мына меймандос, сатынакай атын алып мамыга байлайт. Отургузуп төргө отургузуп меймандос. Азыр ушундай барбы? Азыр бар ушул, Нарында бар, Лейлекте бар, башка жерлерде азыр ушул бар. Мына мен ошол тарбия менен чоңойдум. Менин балдарымды ошого үйрөтөйүн деп. Мына ушу айыл жеринде бар. Таласта бар, мисалы, бардык жерде бар айыл жерде. Ушу сакталып калганбы? Мейлен бул ат мингендерге тиешелүү болсун. Жок, ат эле эмес, айыл жеринде жүргөн айылдагылар сакталып калган. Бул бир да Дунганда, Корейде же башка уйгурда. Дагы кайсын айтат элеңиз? Мына ушул Кыргыздын тарбиясы деп. Анан тышкары, анан кыргыздын мейман. Жалпы элге сиңген, мына шаардыгы болсун, ушу орусташып кеткен кыргызы болсун. Жок, эң чоң тарбиясы кичипейилдиги. Айылдагыларды айтам да. Айылдагы балдар кичипейил, улууну сыйлап турат, кичүүнү узаттайт, жаман сөз айтпайт улууга. Мисалы айылдагы балдар ушундай эле, ошол сакталып калды, жоюлуп кеткен жок. Мына ушул анан меймандостугу, адамдарга катуу айтпагандыгы, улууларды сыйлагандыгы, мына ушул сакталып калды айыл. Бирок тилекке каршы, шаарга келип, шаарда келгендер дагы шаарда жашаганда тең бойлошкенин билбей калды. Шаарда кыргыздын тарбиясы жок десе болуп калды. Калк айтса калп айтпайт. 7 баланын энесимин. Балдарым бардыгы жогорку билимдүү, эң кичинекей студент. Бардыгы өз жолун тапты. Эми менин айтайын дегеним ушул эле маселе боюнча, адеп акылактык боюнча жүрөгүм өйт. Мен ушунун түйүнүн таба албайм да. Көп ойлонуп отурсам, бул ата эненин күнөөсү деп сезем мен. Себеби ата эне ошо балдарды баштаганда үйүндө бекерликке баштаган. Биз ушу 70 жыл ушундай тарбияланганбыз да, айлыкты карап отурабыз, көпчүлүгүбүз бекер болчубуз, эс алууга кетчүбүз. Эми ошону менен тарбияланып калган биз, менимче ушул турмуштун мына базар экономикасына кандайдыр бир ушу турмуштун тарбияны өзгөртсөк дейм да. Өзгөртүү деген ата эненин балдарды мынандай кичинесинен баштап эмгекке тарбиялашыбыз керек экен. Бизде жетишпегенибиз ушу эмгек деп ойлойм. Мен себеби 30 жыл кол эмгегин жетектегенмин, райондук. Ошондо азыр дагы менин ошо окуучуларым мага рахмат айтышат. Менин ошол окуучуларым азыр көпчүлүгү ушу жерде Шведияда иштешет, тигүүчү болушат. Ошолор кечээ күндө келип эле мага рахматын айтып кетишти. Биздин тиргилигибиз сиз үйрөткөн боюнча жакшы турмушка жетиштик деп. Мынакей балдарды бекер койбой, убактысын бөлүштүрүп, бир нерсе өнөр үйрөтүшүбүз керек экен. Адеп акылактын негизи эмнеде? Мына ушул азыр биздин турмушубуздагы, мына айылдардагы, шаардагы мына жаман терс көрүнүштөрдүн көпчүлүгү эмнеден болуп атат? Ошол адеп акылактын жоктугунан болуп атат, тарбия көрбөгөндүктөн болуп атат чынында. Буга биз баарыбыз эле ошол ата энелер биринчиден кезекте биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Экинчиден жана чөйрө деп атабыз, чөйрө деле атбетте. Бул деген баарыбыз биздин негизги баягы милдеттерибиздин бири да. Мына ошол ата энени сыйлайт дегенде, мисалы үчүн жанагы аталарын өлтүрүп койгон кишилер бар, балдар бар. Мына бул өзү Кыргыздын тарыхында болгон эмес. Мына Бешкүнгөй деген айылдан баласы өзүнүн атасын өлтүрүп коюп, ошол мына жакында жоопко тартылды. Мына 1 жыл айлана элек. Мындай көрүнүш кайда болгон эле? Биздин тарыхта болуп көрбөгөн эле да. Андан сырткары мына жанагы окуу жайлар жөнүндө айтып атабыз. Мына студенттердин тарбиясы жөнүндө. Биздин бир чоң окумуштуу агайыбыз айтып атат да. Мамлекеттик экзамен тапшырып студентибиз. Анан диплом алганга анан тапшырып эле чуркап сыртка чыгып келатат дейт. Байкап карап турсам дейт. Машинеде бир киши аял киши отуруптур дейт. Бала чуркап келди эле дейт. Ошого бир бөтөлкө аракты ачып туруп, бир стаканга толтуруп куюп берди дейт. Анан барып туруп, жана эшикти ачып машинанын эшигине. Бул эмне кылганыңыз? Десем, эми бүтүп атпайбы деп айтты дейт.
анан баягы аракты колунан алып туруп мага бериңиз деп анан баягы баланын башына куюп туруп анан айттым дейт сиздин балаңызга дипломдун ордуна бир бөтөлкө коньяк берем, диплом албайт сиздин балаңыз деп айттым. Мына ушундай көрүнүштөр бар да чынында алганда биз ушундай маселелерге көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү эң биз кыйналып жаткан мезгилге карата биздин мына жаштарыбыз, ошол эле кыздарыбыз, ошолордун биз даяр эмес болбогондугубуздан ушу мына социалдык илдетке жолугуп отурат. Биз муну ушул күнгө чейин ача элекпиз. Эми баягы кыскача кыргыздын маданияттуу сөзү менен айтканда, мына бүгүн шуркуялык жөнүндө, мына аял затынын шуркуялык жөнүндө ачык айтышка туура келди, мезгил жетти. Муну сойкулук, мунун өзү мамлекеттик деңгээлде карашыбыз керек. Муну бир жерде отуруп бир эле передача эмес, буларда действительно күч тең эмес. Ошол кыздардын баардыгы, мисалга, ошол биз аны кыздар экен деп эмес, бул жерде көп сүйлөгөндөр айтышты, ошол демек эркектердин дагы первый причинасы эркектерден келип жетип атат да. Демек причинасы мындай болот. Учурунда Аятолла Хомейни бийликке келгенде открытый режим деп жана шахтын учурунда ушундай болгондон кийин ал исламдын эрежесин киргизип берген, токтотулган сойкулук. Учурунда Фидель Кастро буга иш берген. Менин айтайын дегеним ошо Кубада 49-жылы. Демек булардын үчүндө бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде иш менен эмне үчүн алар сойкулукка барат? Бала чакасын багышка мүмкүнчүлүгү жок. Бул анын акыркы каражат. Ошон үчүн бу жерде биз бүгүн ушул нерсени ачык айтып, маданияттуу айтып, реабилитация кылып, мүмкүн ушуга окшогон передачалар жардам берип, ушуну тез ушул илдеттен биз кутулушубуз керек да. Кайраттуу карыса дагы жаштай, кайратсыз жаш болсо да карыдай. Мына бороки баягыдан бери айтылып аткан адеп ахлак баары эмнеден? Бул ыймансыздыктан келип чыгып атат. Ыймансыздык эмнеден келип чыккан? Мына биз өзүбүз ортоңку поколение деп баягында бирөө жазыптыр. Ортоңку поколение мына 60-55-тен тартып төмөнкүлөр өтө төмөн деңгээлде болуп кеткен. Өзүбүз арак ичип кеткенбиз. Өзүбүз жада калса балдарыбызга, кыздарыбызга кошулуп алып арак ичип кеткенбиз. Мисалы үчүн эң алыскы райондордо тууган туушкандарыбыз деле бар. Барып калган убагыбызда үйдө бир үзүм нан жок, а чоң апаларыбыз, апаларыбыз үйгө конок келиптир деп чуркап барып баягы 200 грамм спирт алып келип сууга кошуп алдыга коет, а биякта нан жок, сахар жок. Өзүлөрүнүн неберелерине кошулуп алып арак ичип атышат. Пенсиясын алганда апа бирдеке алып берип койчу. Мен айлык алдым элем, кел апа бирдеке деп. Мына ушундан чыгып турат. Биз тарбияны өзүбүздөн баштасак, бул эң туура коюлган. Мына ушуну уюштурган ушу жердеги инсандарга Алла Таалам ыраазычылыгын берсин. Бул эң негизгиси баягы дин. Мына бул жерде бир топ ажылар олтурат. Анан кийин баягы биз элдерге саммиттеп жакшылап эле сүйлөп беребиз, бирок ошону көп адамдар түшүнбөйт да. Ошону биз түшүнүктүү кылып туруп айтып беришибиз керек. Мисалы, могу Инжилди карап көргүлө, Библияны карап көргүлө. Могу мектеп жашындагы балдар үчүн өзүнчө бир Библия, мектеп жашындагы балдар үчүн, тестери балдар үчүн дагы бир Библия. Андан кийин чоңоюп калгандар үчүн, юношество үчүн дагы бир Библия. Андан кийин келип, андан кийин баягы чоң Библияга өтүп атабыз да. Бизде ошол жок. Биз балдарга ошону түшүндүрбөйбүз. Ошон үчүн могу жерде олтургандардан ажыга барып келген молдолордон башкабыз азыр дин дегенди только эле биз мусулман дейбиз, мусулманбыз дейбиз, ла иляха иллалла дейбиз, андан башка дин жөнүндө эч кандай түшүнүгүбүз жок. Андан сырткары мына биздин айрым мына көп этаждуу үйлөрдүн алдына барсаңыз, бүт эле жана пенсиядагы чалдар жана карта, домино ойноп отурушат. А карта менен доминонун аягы эмне? Бири козел, бири дурак. Мына ушуну эми кантип биз анан кийин жанагы биздин үлгү ала турган ушу эме. Мондай кемчиликтерди да биз ойлой жүрүшүбүз керек. Кече мен мисалы үчүн кино көрүп отурсам, бир ушундай жаман кинону көрсөттү. 7 жаштагы небереме мен уялып, ордуман туруп кеттим. Мына ушуну биз токтотмоюнча бул эч качан моундай эме болбойт. Тартипке келбейбиз. Мен айтарым эле ушул. Эми кантип оңдош керек болот? Ушул оңдогондо биз ар бирибиз өзүбүздөн башташ керек. Эмне керек бар? Коомду күнөөлөп, кошунаны күнөөлөп, атаны баланы күнөөлөп. Ар бир адам, ар бир кыргыз өзүн оңдош керек. Ар бир өзүн. Өзү иманга келмейинче эч убакта биз коомду оңдой албайбыз. Качан өзүбүздү оңдойбуз? Өзүң үйдүн ээси эркек оңолуп,
Андан аялын үйрөтүп, андан кийин балдарын иманга келтирсе барып коомго болот да. Ана мисалы үстүнө эле шамалды тияктан жүргүзө берсек, тиякта коомубуз бузулду, республикабыз кыйрап калды деп. Андай эмес. Ар бир үй бүлө бул эме коомдун очогу. Ар бир үй бүлөнү оңдойлу. Ар бирибиз кет башыбызды оңдойлу. Иманга келели. Ошондо барып гана оңолобуз. Ага чейин оңолуунун, ал көрүнгөнгө шылтоолоонун кажаты жок деп ойлойм мен. Биздин убагыбызда эне аталарыбыз бизди абдан да жакшы тарбиялаган. Биринчи класстан баштап окутканда школдо класском шайлар эле, тазалык шайлар эле, партком шайлар эле. Ар басар сайын жыйналыш кылып турар эле. Ушул чектен чыккыла, ушуга тартип бересиңер деп. Маалимдин айтканын кылып айдаганындай жүрчүбүз. Ошол тартип менен биз Кудайга шүгүр энеден атадан тартип алдык. Ошолордун айтканын аткардык. Колубуздан келген коңшу колоңубузга, келин кесегибизге, кыз кыркыныбызга ошол эне атабыздан үйрөнгөн салтты айттык. Мына ушундай жүргүлө, биз ушундай болуп өскөнбүз. Ушундай болуп иштесеңер, ушу даражага жетесиңер. Абийирдүү болосуңар. Барган жерден баягынын келини деп сөкөт алдырбагыла. Баягынын кызы деп наала туккузбагыла айланайын. Жакшы жүргүлө деп биз ошо сөздөрдү айттык. Ошонун ичинен энди 5 кол бара беремес. Ар кандай адамдар чыгат экен. Тилди алган бар, албаган бар. Анан кийин жаштар көбүнчө жаштар ошо тилди угуп сөз чукса жакшы. Бул кишилер бүгүнкү күндө коомду күнөөлөп атабыз. Ушу коомдо жалгыз кыргыз жашаган жок да, туурабы? Коомдо өзбек да жашап атат, уйгур да жашап атат, жунган да жашап атат ушу коомдо. Эмне үчүн эле бизде бүгүн арак ичилет дагы бөлөгөлдү ичилбейт. Биздин мына биринчи тилибиз бузулду, өзүң жакшы байкап атасың айла. Өзүң мына орусча окусаң да кыргызча сүйлөп берип атасың. Сени менен окуган балдарым бар орусча сүйлөп атат. Ошол эле министрдин баласы, ошол эле депутаттын балдары. Так бүгүнкү күндө күчөдү кайра. Орус тиличи. Анча-мынча бир 3 жыл жакшы болуп келди эле, эми кайра эле бүтүн эле передачанын баары орусча болуп атат. Мына дил биринчи бузулду, анан тил бузулду. Карысы бардын, ырысы бар. Эң негизгиси туугандар, биздин баарыбызга тарбия керек, баарыбыз муктажбыз. Бизде мына динде айтат, тарбия төрөлгөндөн өлгөнгө чейин, бешиктен кабырга чейин деп. Ошо баарыбызга насихат керек. Мына динде бир жакшы нерсе бар, насихат. Бул улуулардан насихат, молдолордон насихат. Мына жума күндөрү имамдардан насихат. Ошол насихат менен биздин эл тарбияланып келген. Мына молдолор илгери мына азыркыдай болгон эмес. Молдолор эң билимдүү болгон, адамдардын эң билимдүү молдо болгон. Ошо грамотный бир гана молдо болгон. Ошолор тамга таанытып, ошо балдарды да, орто жашаган кишилерди да, аксакалдарды да тарбиялап, ошо бүт ыкка салып келген. Ошондой тарбияга баарыбыз муктажбыз. Ошон үчүн жанагындай биз да акырындан динден иренжибей, акырын келип үйрөнүп, анан баарыбыз эле фанатик болуп кетет деп, эми канча эле фанатик болуп кетели? Акыл деген бар да. Туурабы? Болуп кетпейбиз Кудай билген. Ошо баарыбыз үйрөнөлү. Мына илгери ликвидация без грамотности деген сыяктуу бизге да азыр ошо баарыбызга керек. Биз муктажбыз баарыбыз. Баарыбыз акырындан ошондой тарбиялайлы да, анан балдарыбызды тарбиялайлы. Эмнеге мына өзүбүздүн жылаңач жүргөн кыздар, бирөөдүн кызы, биздин кыздар да эмнеге аталар айтпайт? Же аталар көрбөй жүрбөйбү ошо жылаңач жүргөн? Көрүп турбу жылаңач жүргөн көчөдө? Айтыш керек да, кой деп. Мына кичинекейден баштап, мына шаардан келип студенткалар барып, айылдагы кыздарга кичинекей сиңдилерине үйрөтүп атат. Жылаңач жүргөндү. Кичинекейден эле айтыш керек, үйрөтүш керек. Кичинекейден, ошо тарбия кичинекейден башталат. Мына баланы жашынан деп, ошо кичинекейинен баштап үйрөтүш керек. Шым кийип жүргөндү, көйнөк кийип жүргөндү кичинеден. Мына биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди, мусулман экенибизди унутпаш керек. Мен көп кайталайм, ой, биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар. Ата менен бала, эре менен кыз тыгыз байланыштабыз. 40ка чыкса да балам, кызым деп жүрүбүз. Ошон үчүн жанагындай өлгөн ошон үчүн болуп атат. Арданып, кызы үчүн арданып өлгөн ошон үчүн болот. Эгерде орус болсо же башка болсо арданмак эмес, өлмөк эмес. Мен дагы бир пример, мындай мисал да. Мына Кемин жакта, Ысык Атада бирөө келин алган экен. Келин мына Байтал базардан, мына сырт деп атпайбызбы?
ошол жерден экен. Кийин ошону кайра алып кетип калышыптыр. Ошо энеси жана баланын энеси арданып, бир ай бою көчөгө чыкпай ошо менен өлүп калды дейт, ыйлап отуруп. Мына баласына намыстанып, баласына арданып өлүп калды дейт. Бул биздин уутка таандык нерсе. Биз балабыз үчүн, кызыбыз үчүн арданабыз. Ошон үчүн мындай нерсе бизде болбош керек. Ошон үчүн кичинекейибизден балдарыбызды үйрөтөлү. Ой кызым, муногу нерсе жаман нерсе. Ой балам, муногу нерсе жаман нерсе деп. Жаман менен жакшынын айырмасын билбей отурубуз. Аракты акырындап балдарыбызга день рождения вечер деп шарт түзүп берип атабыз. Эме дейт, арамдын энеси арак деп. Ошондон кетип атат. Уяттын жоголушу да, ыймандын жоголушу да, муногу мээримдүүлүктүн, боорукерликтин, тууганчылыктын жоголушу ошо арак болуп атат. Ошол нерседен биз абайлап качыш керек. Муногу алкым деп коет, алкым. Ошо алкымдан сактаныш керек. Ошо алкым, мына бир алкым үчүн балабыздан ажырап атабыз. Үй бүлөдөн ажырап атабыз. Ошон үчүн мына ушуну баарыбыз барган жерден насихат айтайлы. Муногу айтып аткан нерсе кур калбасын. Билгенибиз билбегенибизге жеткизип, үйрөнгөнүбүз үйрөнбөгөнүбүзгө жеткизип, ушундай болуп биз жанагындай насихат айтайлы. Анан кайраттуулук боюнча баарыбыз кайраттуу болуш керек, тыйып туруш керек. Мына пайгамбар айткан, ким жаман нерсени көрсө, колу менен тийсин. Колу менен тийбаса, тили менен тийсин. Тили менен болбосо көкүрөгүнөн кейизин деп. Эгерде андай болбосо, мына дүйнөдө тарап кетет деген бул бузуку. Бул жаман иштер. Мына ошол нерсе болуп атат. Тегеректин баары арак болуп атат, унчукпай өтүп атабыз. Тегеректе жаман нерсе бар, унчукпай өтүп атабыз. Ошол нерсе болбош керек бизде. Ошол нерсеге биз кайраттуу келип айтыш керек. Уялбаш керек. Мени жаман көрөт дебеш керек. Өзүбүздөн тыйылып, анан башкаларды тыялы, башкаларды үйрөтөлү. Чоң рахмат сиздерге. Ушундай биздин мына эртең кечке чейин отурдуңуздар биз менен ушу акыл бөлүшүп атасыздар. Ушу келип пикириңиздерди айтып атасыздар. Эмкиде дагы чакырганда келе калгыла. Жаныңардагы кошунаңарды, туугандарыңарды баарын алып келгиле. Бул чынында мына жакшы передача. Ошо биздин бул мен телевизордон көрүнөйүн үчүн эмес. Ошо биздин балдарыбызга ушу бале келбесин, биз көрүп аткан бале. Атаны бала урбасын. Энени бала урбасын, үйүнөн кууп чыкпасын. Ошол нерсе да, мына биздин айтып аткан нерсе ошол. Ошо бале бизге келбесин. Мына биздин эмедей болуп, наркотик болуп кетпесин балдарыбыз. Кыздарыбыз бузулуп көчөгө чыгып кетпесин. Мына ошо биздин эме көрүп аткан камыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчиден ушу Кыргыз айылынын бизге тасма түшүрүүгө жардам берген Мамашев Турусбек Чокоевичке чоң рахмат. Экинчиден мына ушул Кыргыз айылынан боз үйлөрүн тигип келген Кыргызстандын ар бир булуң бурчунан келген абышка кемпирлерге чоң рахмат. Үчүнчүдөн биздин ушу чыгармачылык топтун жигиттерине, бүгүн ушу чай ташыга мына эт бышырып аткан, азыр эт тартат ушу жаштарга рахмат. Кудай ыйманын берсин, инсабын берсин. Анан ошондой эле бизди аягына чейин көргөн телекөрүүчүлөргө рахмат. Менин акыркы айтар сөзүм, бүгүнкү көрсөтүү ушу менен аягына чыкса дагы эмки көрсөтүүдө урматтуу телекөрүүчүлөр кайсыл айылдан чыгабыз, аны сиздерден көз каранды, сиздерден келген кат кабарлар биздин айылга келип тартып кетиңиздер, бизде ой бар десеңиздер биз учуп барган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сөздүн аягы элибизде тынччылык болсун, асман ачык болсун, жаштарыбызга инсап ыйман берсин. Ар дайым биздин абышкаларыбыз болсун, карыяларыбыз болсун, алар менен биз эл жерибиз көгөрүп, жана агайлар айткан кесир бизге жолдобосун. Саламатта калыңыздар. Ата журт аман болсун.